Соңын ардақ телегөршілер, эфирде Дайыр Исмадияров, Маданияты мыкты кызматкери мырза айбаганда жакшы бир эфирди биз менен чогуу жарат берди. Жалпы кыргыз элине өзүнүн юмору менен, тамашалары менен акыркы мезгилдерде Instagram, YouTube'тардан баягы кыска баймабай видеолорун көрүп калып атабыз. Ооба, сонун. Ар тараптан ийгилик каалайбыз, жана ошондой эле хит чыгармаларды дагы күтөбүз буйруса. Ал эми биздин экинчи коногубуз бар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Музлаевдин экинчи коногу кыргыз эстрадасындагы дагы бир мыкты ырчы мырзалардын бири Арслан Садбакасов алгач эле сахнадан ырдайм деп баштап турат. Келиңиздер, тосуп алыңыздар. Браво! Арслан Садбакасов, келиңиз, сизди биздин орундугубуздан орун берели. Кош келдиңиз. Сонун чыгарма. Кандайсыз? Жакшысызбы? Келиңиз. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы буйруса. Бисмилла. Амандашып кетиңиз. Сиз алгач эле ырдатып баштадыңыз. Ооба, амандашып алсаңыз болот, келиңиз. Саламатсыздарбы? Жалпы музыканал жамааты, жалпы кыргыз элим, кутман кечиңиздер менен. Сонун. Арслан менен мен жеке Наргиза деген калдым дагы. Айганыш жолуккан эмесминби? Бирок жалпы жүзмө-жүз биринчи жолу жолугуп атабыз. Мен жеке бир суроом бар, Айганыш мүмкүн болсо, берсе болобу? Сиз жалпы кыргыз шоу эстрадасында өзүңүздү баягы романтикага жакын ырчылардын катарына кошосузбу? Ушундай бир жаштар тили менен айтканда ушундай вайбтарды жакшы көрөсүзбү? Негизи бул да негизи бул чыгарма убагында ретро стилинде жазылган. Анан акыркы учурларда ушундай стилдер мода болуп, жүрөккө да ушундай стилдер жакын болуп,
кайрадан ушундай кылып жасап чыккан. Романтический кылып. Ырларыңыздын көбү эле мындай сезимтал ырларга жакынсыз, анан шаңдуусу аябай шаңдуу да. Бир боолу кылып Билет калган. коюп. Шаршамадык, шаршама дегендей, э? Вау, вау. Кандай аналогия. Сонун. Кош келдиңиз, жакшысызбы, денсаулыктарыңыз? Рахмат, Кудайга шүгүр. Керемет, сонун. Эмне жаңылыктарыңыз менен бөлүшөсүз жалпы кыргыз эли менен? Жаңылыктар эми студияда элебиз азыр. Көбүнчө чыгармачылыктан ошол студиядан жаңы техникаларды алып, студия тармагынан кичине өнүгүүлөр менен азыр ошон үчүн кичине ырчылык жактан бир аз токтоп калдым. Ошо студия жактан кичине өнүгүүлөрдү кылып, үйрөнүп. Студия дегенде эмне? Музыкальный студия. Өзүңүз жазасыз ба аранжировка? Аранжировка көбүрөөк убакыт бөлүп атасыз, э? Эмне үчүн андай өзгөрүүлүү болуп атат? Негизи мен чыгармачылыкты баштаган кезде эле студия экөөнү бирдей алып кетчүмүн. Ырларды да жазып, бирөөлөргө ырларды да жазып берип, андан тышкары ырчылыкты да алып кетип, анан бара-бара ушул акыркы мезгилдерде жана Нурлан Насип агабыз менен бирге иштеп калып, студия ачып, студия жактан жаңы техникаларды үйрөнүп, жаңы звуктарды, мисалы Казакстанга барып, күчтүү жакшы студиялар бар экен, ошол жерлерден сабак алып, ошон үчүн азыр ырчылык жактан бир аз пауза болуп калдым, бирок студия жактан жакшы жаңылыктардан үйрөнүп келдим. Вау, Айганыш, сен музыка укканда, мисалы, мындай баягы сабаттуу музыкаларды укканды жакшы көрөсүң да. Анан баягы кээ бир музыкалардын айырмасы бар, билесиңби? Анан профессионал отурат экен жаныбыздачы. Сурап көрбөйлүбү? Жалпы ошол музыкалардын айырмасы эмнеде? Анан баягы мен ошол нерсени түшүнбөйм да. Сапаттуу бар, сапаттуу эмеси бар да. Бирок үн бир эле го дейм да. Анан кандай болуп калат ошол? Негизи мурун качествону көп байкабайт деле болчу. Потому что аппаратуралар эски болчу. Бүт жакта эле мындай бирдей эле угулат да ырлар. Азыр барган сайын техникалар да өнүгүп жакшы качественный болуп баратат. Бул биринчи ирет үн чыгаргычтын жумушу экен да анда, э? Үндү таза чыгарыш керек, анан музыканы кулакты оорутпай, мындай приятныйраак угула тургандай кылып, грязный звуктарды азайтып, таза качественный кылып да ошо. Мен айтайын дегеним баягы, мисалы, музыканын ичинде гитара бар. Анан баягы дрюм деп коет го, кыргызчасы баягы сокмо деп коебузбу? Ошол сокмолордун түрү болобу? Түрү көп. Сапаттуусу, сапаттуу эмеспи? Ошолорду сатып аласыздарбы? Мага өлө кызык да ошол нерсечи. Анан үн жаздырып жатканда дагы жакшы жерде жазылышы дагы маанилүү болсо керек, э? Биздин сабатсыздыгыбызды түшүндүңүз, музыка жаатын, ошону бизге түшүндүрүп берип коюңуз. Кээ бирки звуктар бүт сатып алынат. Интернет атайын сайттар бар. Башка өлкөлөрдүн студияларынан сатып аласың, өздөрү жиберишет. Үн жазганда, мисалы, жазган комната да влиять этет, жазган микрофон да влиять этет. Анан микрофонду компьютерге улаган звуковой карталар бар. Ошолор бүт баары эле влиять этет да. Ошонун баары жакшы сапаттуу болсо, комнатанын акустикасы жакшы болсо, запись тунук жазылат. Канчалык жакшы болгон сайын ошончолук кымбат. Канча Кыргызстанда, Айганыш, эң кымбат баалуу аранжировка канча турат мисалы? Эми аранжировканы байкелерибиз бар, устаздар. Алар кымбат эле жазышса керек. 500-600 500-төн өйдө. Мисалы, $5000 аранжировка кылгандар барбы? $5000 аранжировканы жасагандар бизде жок. Башка чет өлкөдө бар. Биздики жет элек ага. Жет элек. Бул базардын кичинекей болгонуна байланыштуу да? Ошол жана айтып кетпедим, качествону көбү байкабайт болчу мурун деп. Азыр эми башталып маани берип башташты. Маани берип баштадып, көбү качествого басым кылып башташты. Илгери бизге дүкс болсо эле болот болчу да, азыр эми. Негизи сиз өзүңүздүн чыгармачылыкка аралашканыңызга канча болду? Анан ушул аралыкта канча чыгарманы жаздыңыз? Өзүңүзгө таандык канча бар? Чыгармачылыкка негизи алгач 2016-жылы баштагам, ырдап. Студияны 2018-19 баштадым. Демек, ушул тарапта билим алгансызбы? Же бара-бара кандай десем, кызыгуу пайда болуп, анан негизи мен чыгармачылык үй бүлөдөнмүн. Гүлшайыр Садыбакасованын бир тууган иниси Жыргалбек Эргешев деген атам болот. Атам илгертен ырдап, жана ошол музыкант болчу. Бардык аспаптарды ойноп, жана ошондой эле аранжировка ыр жазып баштаган.
ошо атамдан өттү, атаман үйрөнүп. Жана негизи илгери бар болчу да, Бар мектептерде катышып, кызыгып жүрүп, анан кийин профессионалдуу алектенип баштадыңыз да. Сонун. Эгер тандоо болсо, же музыка жасоо, аранжировка, же музыка ырдоо, кайсынысын тандамак элеңиз? Кайсынысы жакын сизге? Негизи биринчиден ырчылык жакын болчу. Мен студиядан ыр жазуу кантип жагып калганын мен өзүм деле түшүнбөй калдым. Бара эле ошо өзүм студияга жакын болуп, ырларды жазгым келип, анан кээ бир ырларды мисалы ырчыларга жазып берсең, ал ыр жакшы элге өтүп кетсе, өзүң да сүйүнүп, мотивация аласың. Дагы бир ушундай ырлар жазайын депчи. Бирок азыр экөөнүн бирөөсүн тандой албайм. Экөө бирдей. Экөө бирдей эле. Канча убакыт кетет негизи эле керектелет бир аранжировканын ыры? Аранжировка ар кандай болуп калат, ошо баягы айтып коет го, илхомдон деп. Чындыгында эле ошондой болуп калат. Өзүңдү деле кыйнап, могу ырды жазыш керек десең, жаза албай каласың да. Жазсаң болот эми, бирок эптеп эле жанагындай көптөн бери коюп жүргөн эле бир звуктарын эле коюп эле бүтүрүп коесуң да. Бирок андай кылбаш керек. Ошол илхом келет, болуп калат да. илхом келет. Илхом келгенде кээ бир кырлар бир күндө эле бүтүп калат. Кээ бир кырлар 3 саатта эле бүтүп калат аранжировкасычы. Шар кетип, Кээде эми в среднем бир жума деп коебуз да. Бир жума ичинде, может эрте, может бир жумадан бир аз өтөт. Ушундай аралык болот. Сонун. Анда биз жогоруда эми Арслан мырза сиз көрдүңүз кадр сыртында Дайыр Исмадияровго тиешелүү суроо кылып биз чакыруу билеттерин ойнотконбуз. Мында сизге тиешелүү бир суроо кылалы. Дагы утуп алсаңыздар болот, урматтуу телекөрүүчүлөр, 2 чакыруу билетин. Суроо болсо, сиздин бут кийимиңиздин өлчөмү канча деген суроо болсун. Тамашалуудагы, бирок албетте эми чынындагы сизден угабыз, албетте варианттарды айталыбы же? Айтыңыз, өзүңүздүн туура жообуңузду кошуп 4 вариант айтыңыз. Азыр бүттүн Кыргызстан билет сиздин бут кийимиңиздин өлчөмү канча экенин. 3 вариант айтамбы? 3 вариант айтып. Төртөөнү. Туура жооп менен 4. Анда 39дан баштап 40, 41, 42 деп коелу. Жарайт, сонун. Дал ушул кандай десем, варианттардын ичинде кайсыл нысы туура экенин сиз бизге чалып айтсаңыз болот. Биз болсо туура же туура эмес дейбиз. Эгерде туура болсо сизге табыш билетти беребиз. Андыктан чамдаңыздар. 39, 40, 41, 42. Ошол 4 варианттын бирөөсү туура жоопко дал кирет. Арслан Садыбакасовдун жалпы өзүнүн кызыгып кийип жүргөн бут кийиминин көлөмү, аралыгы канча? Сонун. Эми бут кийим деп калдык. Айганыш бул зага тиешелүү суроо. Өзүң бере берсең деле болот. Жалпы сырткы келбетке тиешелүү, образга тиешелүү. Анан стиль, ооба, мен сиздин баягы соц тармактарды, баракчаңызды карап бир сыйра чыктым. Анан мен сиздин образыңызды баягы Филипп Киркоровдун эң алгачкы жаш кезиндеги кийген образдарына окшоштурдум да, эмнегедирчи. Өзгөчөлүгүң ушундай бир ой барбы же кандай? Жок, мен ошол акыркы убакта ошол чачты бир аз өстүрүп алган болчумун. Олтманы деген. Ушул жообуңузду телефон чалуудайын улантпайбы, келиңиз. Дароо эле ута турчу адамды таап алалы. Келиңиз, саламатсызбы? Котман кеш. Кайра элесизби? Кайрадан биз кабыл ала албайбыз, анткени башка биздин көрүүчүлөрүбүз дагы бар чыгар деп үмүттөнөбүз, Ооба, Мирайда. Бул дагы бир туура эмес болуп калат окшойт. Мүмкүн болсо, сиздин 2 билетиңиз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Башкаларга мүмкүнчүлүк берген аракет кылалы. Таарынбасаңыз, туура көрсөңүз, чоң рахмат сизге дагы бир жолу. Анан суроону дагы бир жолу кайталайлы. Биздин коногубуздун төрүндө отурган Арслан Садыбакасовдун бут кийиминин көлөмү канча, өлчөмү канча? 39дан 42ге чейин. 39, 40, 41, 42. Кайсы туура жооп күтөбүз. Ооба, билет утуп аласыздар. Андыктан чамдаңыздар, Мирай дайым кайрадан чалып жүрбөсүн бизге. Ооба. Келиңиз. Сырткы келбет боюнча. Ошол мен көп жылдан бери эле бир стилди кармап келген болчумун. Анан ошо өткөндө бир башкача бир стиль кылып көрөйүн деп Old Money деген стилди карап, жактырып, ошол менен жүрдүм бир аз. Анан жок, эми негизи кийимгендериңизди деле айтам да, мындай башкача да, же бул табияттан билбейм, илгертен ушундай. Эртең менен ойгонуп, мындай атайын кийимге маани бербейсиз, мен могуну кийишим керек. Жок, кийимге бирок неме кылам. Маани бересиз? Маани көп берем. Байпак менен галстук бирдей болуш керек, деген сыяктуу. Негедир, илгертен ушундайм. Стилист менен иштешесизби? Негизи эле чыгармачыл инсандар азыркы учурда көбү деле иштешпей калды десем дагы болот да, анткени даяр
интернетте бар дегендей. Мен илгертен иштешкен эмесмин, азыр деле иштешпейм. Азыр деле өзүңүз эле. Өзүм эле. Табетиңизге. Анан мен кошумчалап кетчү нерсем, Инстаграмдан ырдап жатканыңызда көргөндө аябай шайыр, тарс-тарс сүйлөгөн мырзадай көрүнөт экенсиз да, Азыр эмне болуп атасыз деп кой. Азыр аябай мындай олуттуусуз да. же толкундануу, же жашоодо эле ушундайсызбы, образбы ал? Негизи өзүм жошмун, жашоодо делечи. Андан тышкары ошол жана айтып кетпедимби, чыгармачылык бир аз ырчылык жагым токтоп калды деп. Эфирлерге көп чыга элекмин. Ошон үчүн бир аз да толкундануу болушу мүмкүн. Ал жакта сүйлөбөй эле, музыканы угуп эле монтип жазып Биз эч атсаңыз ким менен деле мүмкүн. сүйлөшпөйбүз. Ырдаганда дагы шайыр болуп, энергетика менен айтат. Анда бул демек сахнадагы образ экен да, э? Баягы элдерге жакшы маанай тартылуу максатында эле деп, анан негизи мындай жашоо. Негизи ушундай эле жашоо. Ушундай эле олуттуусуз, э? Жакшы. Биздин блиц опросторубуз бар. Дал ушул суроолорго өтөлү, сиз баштасаңыз болот. Сиз менен жакшыраак таанышалы. Жооптор кыска-нуска, көп ойлонбогонго аракет кылсаңыз деле болот. Алгачкы суроо, кара жумушта иштегенсизби? Ооба. Вау, ушуну сүйлөшөлү. Атактуулугум өчүп калат деп коркпойсузбу? Жок. Ырдап жатканда сөзүн унутуп калган учур болду беле? Болот. Жалкоосузбу? Кеде-кеде. Интернетсиз жашай аласызбы? Жок. Хайп үчүн баарына даярсызбы? Жок. Кошумча бизнес барбы? Жок. Эң алгачкы иштеген ишиңиз? Эң алгачкы иштеген ишим швея. Ачууланганда мушташып кетесизби? Болуп калат кеде. Эркекчилик десеңиз, чыгармачылыкта чыныгы досторуңуз барбы? Чыныгы достор бар. Жол эрежесин акыркы жолу качан бузгансыз? Жол эрежесин Азыр эле келат. Бир жума мурун. Бир жума мурун. Балалык кыялдарыңыз орундалдыбы? Ооба, бирис. Тамак жасаганды билесизби? Билем. Жылдыз оорусу менен оорудуңузбу? Жок. Рэперларын аткара аласызбы? Көрүш керек. Спорт менен машыгасызбы? Кеде-кеде. Сонун. Алгач кара жумуштан баштайлы. Кара жумуш дегенде эми баягы үйдөгү жумуштарды эле баарыбыз жашайбыз. Жер тамда турасыз да? Жер тамда. Анан баягы жер үйдө кара жумуш бар да баарыбызда. Бирок андан сырткары акча табуу максатында дегеним го, айлык маяна алып деген. Негизи Бишкек шаарына биринчи келгенибизде ошондон баштаңыз. Союз жаңы тарады. Жанагындай жумуштар бар болчу. Огород казып, жалданып барып, кайткан жумушун жасап берип, неме даратканан казып, ооба. Ошондой жумуштарда иштегенбиз. Керемет. Акча. Анан жана айтып кеткендей эле баягы Швеяда иштедим. Үтүкчү? Же тиге билеңиз? Жок. Не деп коет? Унутуп калдым анын атын. Эмне кылышасыз? Кройбу? Тажрыйба күчтүү окшойт калган иши. Эмне деген сөздөрдү айтып салдың. Биз дагы иштегенбиз да. Упаковка кылат. Упаковка. Мен упаковка кылчумун. Бак даяр кийимдерди. Мен да упаковка кылгам. Вау, иши өзүм чай ичип келе эле деген. Чыгармачы не деп коет эле? Кесиптештер экенбиз, э? Ооба, сонун. Алгачкы ирет дегенде бул кайсы жылдар болуп калат? Так. Бул студент болуп келгенде да жагандай? Жок, өтө карьера издеп экинчи класс, 3-чү класс кезде. Бала кезде эле экен да. Экинчи класста жок жумуш иштегенде. Байкемде бар бир тууган. Биз экөөбүз постоянно чогуу жүрөт элек, анын достору менен. Мен өзүм көбүнчө тең туштарым эмес, мен байкем тең туштарым менен көп жүрүп калгам жаш кезде. Алар менен аралашып, ошондой жумуштарда иштеп. Сиз ошондой 2 жашта белеңиз. Сиз ошон үчүн олуттуу турбайсызбы? Экинчи класста. Экинчи класста. 2 жашта болсо, байкеси менен жанында жүрсөң. Негизи эле атам да мындай бизге тарбияны да ушундай берген, баягы мисалы үйдө дагы биз полный эле өзүбүз салганбыз. Ушуну үйрөнүп алгыла. Зачем устаны жалдап, өзүңөр бир көрүп, үйрөнүп, ушундай неметкиле деп, бүт жумуштарды стяжка полный коюп. Мырзаларга керек бардык. Албетте. Жумуштарды билет экенсиз да. Үй салгандан баштап. Эми азыр кыйналбай дагы үй сала беребиз да. Сен ошондо 2 тандоо болуп калдыбы айгал? Ооба. Бизде дагы бир кандай десем, оюн десек болот. Сиз азыр кыргыз эстрадасындагы ким менен дуэт аткаргыңыз келет болчу? Аны сиз тандайсыз. Сизге ушундай мүмкүнчүлүк берилип жатат. Аябагандай хит ырлары. Кааласаң экранда коюн бар. Макалга тиешеби. Ошондой кылайлы эле. Кайсысын тандайлы? Өзүңүз тандаңыз. Дароо эле ушул жерден биринчи оюнду ушуну кылалы, анан экранга өтөлү. Жарайт. Болсун. Ким менен дуэт аткарат элеңиз?
эки тандоо берилет, бирөөсүн тандашыңыз керек, аягында бирөө менен ырдашыңыз керек болот да. Баштадык. Сиздер да өзү эки вариант айтып бересиздер. Эки вариант. Ушулбу же булбу деп. Гүлнур Сатылганова же Тамга? Гүлнур Сатылганова. Гүлнур Сатылганова, Нурлан Насип. Нурлан Насип. Неге? Гүлнур Сатылганованын неге? Гүлнар эже дейбиз. Алло. Нурлан эке менен көптөн бери иштейбиз. Буюрса негизи планда да бар. Буюрса дуэт жакында. Жакында бар. Анда биз дароо эле билгендей эле болгон окшойбуз, Бирок анда Нурлан Насипти кийинки варианттарда алып турсаңыз деле болот, анткени бар болот экен да. Болот, Нурлан Насип же Мирбек Атабеков? Мирбек Атабеков. Мирбек Атабеков, Асель Кадырбекова. Мирбек байкен. Мирбек Атабеков, Бекборбиев. Ох. Тыгылдыңыз окшойт, Бекборбиев. Бекборбиев, Гүлжигит Калыков. Баары менен да койбой. Жашоо детиге таталды койсорбу? Так. Эми баары менен аткармаксыз, бирок эми алгачкы ирет деп айтып көрөлү. Гүлжигит Калыков. Гүлжигит Калыков. Гүлжигит Калыков жеңип кетти ошондо. Гүлжигит Калыков же Айжамал Кабылова? Айжамал Кабылова. Эмнеге? Мен түшүндүм саясатын. Эч кимди таарынткысы келбей. Чет-четинен баарын тандадым. Аябагада сол бул кичпейилдиктин белгиси. Негизи дуэт болгондо дагы ошо акыркы Айжамал эженики да аябай үнү жагат. Ошо айым менен ырдасаң дуэт жакшыраак чыгат да. Сайкал Сатбакасы менен ырдадыңыз. Дагы кимдер менен ырдадыңыз дуэт? Дуэт болду. Ошол эле, экинчиси демек Нурлан Насип болот. Буюрса деп койдум. Буюрса. Сонун анда ушул жерден Кудай буюрса, жалпы презентация, клубтун презентациясында жолугуп калалы, Дал ошол дуэттин. Арслан, сиз менен таанышканыбызга кубанычта болдук. Аябаганда мындай колп мүнөз, жакшы инсан экенсиз. Тажрыйбаңыз өрчүй берсин. Жалпы Кыргыз шоу чөйрөсүндө СНГ мамлекеттерине, дүйнөсүнө таанылган кылычлардан, мырзалардан болуңуз. Ырларыңызды угуп жүрөбүз. Талантыңыз катайсың. Ооба, сизге эркин микрофон берели, андан кийин дароо эле сахнага узаталы. Сонун дагы бир сизден чыгарма болсун. Рахмат. Жалпы биринчи сиздерге рахмат, чакырганыңыздарга. Иштериңиздерге ийгилик. Жана жалпы кыргыз элине аманчылык болсун, токчулук болсун. Ар дайым жакшылыктарда эле жолугушуп жүрө берели. Ал элен. Кайсыларды, кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Мен чыгармачылыгымдан ийгиликтүү чыгарма бул жүрөгүмдүн музасы деген. Анан акыркы учурда ошонун ретро версиясын чыгарган болчумун. Ал версиясы элге аябай жагып калыптыр. Ошол версияны ырдап берейин, ретро вариантын. Келиңиз, анда эмесе сахнага узаталы сизди. Микрофонду дагы алып алсаңыз болот. Жүрөгүмдүн музасы дейт, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ким эле жүрөгүмдүн музасы сенсиң десе, кыздар ошол инсанга сүйүүсүн, барлык нерсесин ардын салбайт, Вау, Айганыш бүгүн өзгөчө бактылуу. Мырзалар келип, бойдоктор келип, Сен да өзүңдүн бактыңды тап. Эфирден пайда алып. Жалпы Айтор, ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздерге бир жакшы чыгарма болсун. Жүрөгүмдүн музасы деген эми жогоруда айтылды, көп айтылган сөздөр кажет жок. Баарыңыздарга жакшы музыкалык кеч. Сезим
Жашырын угуп ырымды, эске алчы менин барымды, түшүнчү менин жанымды. Сен менин жүрөгүмдүн музасы, ыр жазамын мен өзүңдү сагындым. Кара калем ак баракка сырдашып, калдым мен жалгыз. Сен менин жүрөгүмдүн музасы, ыр жазамын мен өзүңдү сагынып. Кара калем ак баракка сырдашып, калдым мен жалгыз. Сен менин жүрөгүмдүн музасы, ыр жазамын мен өзүңдү сагынып. Кара калем ак баракка сырдашып, калдым мен жалгыз. Сен менин жүрөгүмдүн музасы, ыр жазамын мен өзүңдү сагынып. Кара калем ак баракка сырдашып, калдым мен жалгыз. Вау! Жүрөгүмдүн музасы Арслан Садыбакасов ыраазычылык билдиребиз. Эң сонун чыгарма, сонун болуптур. Биздин телегөрүүчүлөргө дагы жакты деген үмүттөбүз. Ар бирөөңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдөн түнөк тапкан өзүңүздөрдүн жарыңыздар өмүрлүк, жарыңыздар түгөйүңүздөр, жубайыңыздар, же болбосо жүрөктүн музасы дегенде албетте бул өмүрлүк түйөгөгө тиешелүү гана сөз эмес. Бул Албетте. мекенге болгон сүйүү, үй бүлөгө болгон сүйүүлөр бар. Айтор, эч убакта сүйүүңүздөр жүрөгүңүздөрдөн төмөндөбөсүн. Биз ар дайым сиздерге жакшы бир маанайды тартуулаганга, аны менен катар продуктивдүү эфир бергенге, албетте тажрыйбага каада салт айланган айганыштын конкурстарын ойнотконго ар дайым даярбыз. Бизди көрүп туруңуздар. Анан 5-чи күндөрү албетте сиздерге жаңы кыргыз шоу бизнес эстрадасындагы жаңы клиптерди дагы тартуулаганга даярбыз. Албетте 1 саат бою биз сиздер менен эки коногубуз менен ар тараптан аларды дагы ачканга аракет кылдык. Урматтуу телегөрүүчүлөр, жана мен Айганыш, жана Расул болдук. Кийинки эфирлерден дагы амандашканча дейбиз. Амандыкта көрүшөлү.